Болду дейм. Жазылып атат. Ортолук калган жерде Booking. Booking азыр. Тигилердин баары түшүнүктүү да, туугандар. Ооба, ооба. Окей, анда мындай кылабыз. Баарыңарды Google бар да турабы, Google, Gmail. Бар, бар. Ошо Booking check.com'го киребиз. Анан акта деген неме бар. Азыр орусчага алмаштырып коеюнчу. Мокта кыргызча, орусча. Орусчаны тандадык. Анан муякта зарегистрироваться деген бар. Мен уже кирип койдум да сайткачы. Муякта баскыч болот. Кирүү дегенчи. Ошол жака Gmail'ыңар бар болсо Gmail менен, имейлиңар болсо имейл менен ошондой регистрация кылсаңар болот. Анан кирдик. Киргенде деген муякта дароо куда вы хотите поехать дегенге киргизебиз. Кито турабы? Кито. Анан муякта тандайбыз качан келебиз. Мисалы декабрдын 1-нен декабрдын 4-нө чейин. Муякта тандайбыз канча киши. Бир, мисалы, 1 же 2 киши тандайбыз. Анан проверить ценыга басабыз. Анан бизге тизме берет. Тизме. Бул деген Китодо 345 жай бар экен да, кыла турган. Анан деген муякта азыр каякта эле сортировать дегенди басабыз да. Сортировать. Бул деген биз дегенде дароо эле мындай рейтингтери жакшы болгондору ушундай берип коет да. Же рекомендациялар берип коет. Биз деген эң арзанын тандайбыз да. Сортироватты басканда каякта цена сначала самая низкая фильтр кылабыз, сортировка кылабыз. Анан караганда биякта чыгат да мындай 3 күн. 3 күн бир взрослый. Кыргызчасы кандай эле? Взрослый. Бойго жеткен. Бойго жеткен. 3 түн бир бойго жеткен. $12 дейт. Плюс кошумча могу салыктар, малыктар, ушу $1, $13 болот экен да. Анан ушинтип сортировка кыласың биринчичи. Андан кийин немени издейсиңер муякта деген сол жакта фильтрлар бар, бүт фильтрлар бар. Мисалы бюджетиңерди карасаңар болот турабы. Эми менин оюмча көбүнчөбүздүкү бюджет $50 чейин эле го дейм, күнүнө. Жок, на монтебиз мисалы $50 тандайбыз. Анан 345тен азыр отсаңар муякта чалып атат. Агуамен. Алло. Тууган, Агуамен. Биз азыр Zoom'да сүйлөшүп атабыз. Ошол жака киргиле да. Ошол жактан сурооңор бар болсо, жалпы жааматка дагы сурооңордун жардамын тиет. Ошол жака эле кирип, ошол жактан сурагыла да. Мага мындай чалбай эле койсоңор. Бияктан азыр Zoom'дан сүйлөшүп атабыз. Ошол жака эле киргиле. Ушинтип азыр сүйлөшүп атканча баары эле жаза берет. Ошо группага киргиле деп айтып атам да. Мына ошол жакта фильтрди тандадык $50 чейин, 249 чейин түштү баасы. Немеси варианттарычы. Анан биякта мисалы популярный фильтр здоровье, безопасность булар көп деле кереги жок. Меньше дистанция, мистанция. Муякта мына эң маанилүүсү политика отмены. Көрдүңөрбү? Политика отмены, бесплатная отмена деген. Бул деген мисалы мен 1-декабрда бронь кылып атпаймынбы турабы? Ошол так билбейм канчага чейин, бирок мисалы биз бронь кылдык. Анан бесплатная отмена болсо, биз деген ошо келбей койсок, биз төлөбөй калабыз да. Бесплатная отмена айтылгандай эле да. Ошону тандайбыз да. Анан деген бронирование биякта деген кээ бир отельдерде могу төлөп атканда же бронирование кылып атканда неме кылат да, картаны сурайт, банка картаны сурайт да. Банк картаны сурап, анан мисалы деген муякта деген биз келбей койдук да турабы. 1-декабрга бронь кылдык, бирок 1-декабрда келбей койдук. Келбей койсок, биздин картабыздан ошол акчаны алып алат. Анткени биздики бесплатный отмена эмес.
Ошон үчүн могуктан бесплатно отменени тандайбыз. Андан да жакшысы бронирование без кредитной карты деген кылсак. Бул деген силер деген бронирование кылганда ошол кредитная картаны сурабайт. То есть мындай дейли, 1-декабрга алдык дейли, броньду кылдык, 1-декабрда келбей калдык. Келбей калсак биз деген төлөбөйбүз да. Анткени биз деген картабыз байланган эмес бугачы. Бирок силер ошо келбей калсаңар деле могу 5 секунд ошол букингке кирип эле ошол өзүңөрдүн броньдоруңорго жокко чыгарып койсоңор жакшы болот го дейм. Алардын өзүнүн бизнеси да бар да, алар деле билиши керек да, ким келет, ким келбейт. Ошол жакшы болот да, ошо броньду жокко чыгарып койсоңор жакшы болот. Ошон үчүн могуктан фильтрдары бронирование без кредитной карты алабыз. Анан без предоплаты. Эми көбүнчөсү эле предоплата жок, ошон үчүн бронирование без кредитной карточканы басканда эле жетет. Ошол могукта фильтрди кылдык. Анан могукта тизмени карайбыз. Тизмени карадык, могукта эмне дейт? Бесплатная отмена бронирования без предоплаты дейт. DPTO. Центр историка $12 экен, 3 күнгө. Ошону бастык. Бастык, ошону баскандан кийин биякта эмне дейт? Эми аласаңар отзывдарды мындай жоруяларды окуп чыксаңар болот. Кайсы жерде жакшы, кайсы жерде жаман. Бирок менин тажрыйбам боюнча 8ден жогору жакшы балда. 8 упай, 9 упай болсо жакшы да. 8ден жогору. 7,5 жана жогору болсо жакшы да. 7,8 ушундай да. Жакшы эле. Кызматтар жакшы болот, Эми 8ден жогору болсо жакшы эле да. Анан отзывдар да көп болуш керек да. Там 50, 60, 100 болсо жакшы болот. Ошону тандадыңар. Анан могукта немени тандайсыңар. Могукта мисалы деген спальное место на двухъярусной кровати в общем номере для мужчин и женщин. Бул деген жатакана. Мен түшүнгөндөй. Жатаканада жөнөкөй эле акта 5-6 киши жатат. 5-6 ошо жатак бар да. Ошону барасыңар, ошону киресиңер. Могуну убактан тандайсыңар. Бир адам. Анан я бронирую басасыңар. Кредитная карта болбошу керек да. Анткени фильтрден тандашыңар керек. Фильтр. Детали вашего бронирования окуп чыгасыңар. До поездки всего 7 дней. $11, бла-бла-бла, график. Сколько стоит отмена бронирования? Бесплатная отмена вплоть до 1 декабря. Ошону кыласыңар. Ошону окуп чыгасыңар. Кредитная карта не требуется. Отмена бесплатная, оплата не требуется. Буну деген ошол жака келгенде, Китого келгенде отелдин ичинде төлөйсүңөр да. Могукта имя латиницей, фамилия, имя, фамилия жазасыңар. Кыргыз Хосе, Gmail, checkit.com, подтвердить адрес. Я основной гость, я дейсиңер. Гости дейсиңер, фамилия гостя. Монтесиңер. Болду. Далее финальные данные ошого барасыңар. Экинчи баракча. Номериңер болсо, могука номериңер жазасыңар. Кыргызстан номерин деле жазсаңар болот. Мисалы. Номер кандай эле? Утпайм. Эми чыкса ушун. Ошо завершить бронирование басабыз. Могукта ошо. Анан имейлиңарга неме келет? имейлиңарга тастыгы келет да, могу резервация кылганыңардын. Ондай чыгат. Төлө деп, Спасибо, Кыргыз. Ваше бронирование подтверждено дейт. Мы отправили Хосе Кыргыз Gmail дейт. Оплату работает, обработает, бла-бла-бла.
Анын убакта неме распечатать подтверждение деген. Ошону басасыңар. Версияны английсканы басасыңар. Эми бул болбосо деле могу распечатка кыла албасаңар деле имейлди көрсөтүп коесуңар да монтип. Иммиграцияданчы. Имейлди көрсөтүп койсоңор эле көрүнөт, мондай деп. Бирок жанагы топ onward тикеттин имейлин көрсөтпөгүлө. Booking'ду деле. Booking check.com'ду. Жанагы баскычты баспадым эле распечатканы английсканы деген. Ошону басасыңар. Мондай чыгат. Анын убакта деген неме бар. Могукта турбайбы PDF. Могукта destination деген бул деген неме. Эмне дейт эле? Короче, экинчи жак, экинчи басасыңар. PDF сохранить как PDF деген бар. Ошону басасыңар, анан save деп басасыңар. Сохранить как PDF дегенде мондай чыгып калат. Чыкты. Booking подтверждение. Мондай чыгат. Буну кыла албасаңар, анда имейлди эле көрсөтүп койсоңор да. Эч кандай. Эми бул брондодук да эми канча сатып алабыз? Канча сатып аласыңар? Эмнени сатып аласыңар? Билет ушул броньдубу? Бронду. Сатып Мисалы алып кээ не бас? 3 Эмнеге сатып күндүк аласың? брондоп туруп 7 күндүктү 3 күндүк сатып алып туруп 7 күндүктү брондоп атпайбы? Ошентип айтабы? Группада ошентип баргандар ошентип атпайбы? 3 күндүк сатып алып 7 күндүк брондоп барышып атпайбы? Анда ошондой эле мына могу киресиңер да сайтка, фильтрдарда просто неметесиңер. Оплатить сейчас деген кнопка болуш керек. Мисалы могу немелерчи бияктан деген төлөй албайсыңар. Онлайнчы. Анткени булар ошо неметпейт да. Кабыл албайт оплатаны. Ошон үчүн муну аласыңар. Мурда азыр фильтрда болуш керек оплатить сейчас деген. Ошо төлөдү деген чыгыш керек экенби, азыр. Муакта чыгат эле мурунчу. Көрө албай атпайбы? Заплатить сейчас деген заплатить Сиздерден сейчас сурадыбы деген. ошо? Кандай? Кирип атканда сурадыбы мындай квартираны отелдерди сатып алдыңарбы же брондоп алдыңарбы депчи? Жок, көбүнчөсү бронь эле жетет. Билбейм, ошол сатып алгандар бар экен да. Ошо бул деген эмне такпы маалымат? Ошо сатып алыш керек экенби? Ошо сатып алыш Төлөдү керек деген, экен. 10 күнгө ошо 3 күнүн сатып алып, 7 күн брондоп, анан ошол мен сатып алганым деп ошо кагазды көрсөтүп аэропорттон киришкендер бар экен. Мону 3 күндүк төлөнгөн, 7 күндүк брондолгон депчи. Алар өзүлөрү ушундай кылып турбу же ошо иммиграцияларга ошондой сурайт экен, ошондой кылыш керек деп? Жок, эми өздөрү ошондой кылган да, эми мындай ишендириш үчүн. Ишендириппи? Балким ошол отелдерге да звонок кылып сурашат экенчи. Төлөнгөнбү, брондолгонбу депчи. Тактоо максатында. Азыр Броньду подтверждать ете эле сурайт анда тууган. ошо броньду эле сурайт, төлөгөн жокпу аны билбейт экенмин. Эми азыр карап көрсөк болот бияктанчы. Agoda деген да бар. Agoda, Booking.
Agodaдан карап көрөлү. Мисалы моктан Кито дейли. Кито мисалы 1-декабрдан 4-декабрга чейин биз бронь кылдык да турабы. Эми 4-нөн 7-сине чейин сатып алалы турабы. Мокта ойго жеткен адамдар çok мокта один көздү тандайбыз. Poist кылабыз. Бул ошондой эле Google Agodaч Booking деле эч неме этпей эле таң калбагыла. Тек гана ошо башка айырмасы башкача эле көрүнөт да. Бирок сол жакта деле ошондой эле фильтр, биякта сортировка ошондой эле. Мисалы по возрастанию цен басасыңар. Эң арзанынан башталат. Мокта кредитная карта не требуется. Бүт жакта эле ушундай. Booking болобу, Hostels болобу, Agoda болобу, Traveloka болобу. Бүт баарында эле ошондой да. Анан мисалы бесплатно атмен өзүнө жазып турат мокта. Биз деген моктан сол жакта карап көрөлү бар экенби? Бесплатно оплата. Оплатить на месте деген болуш керек болчу. Оплата сейчас көрүнөр мокта Agodада. Оплата сейчас дегенди басабыз. Анан отелдер чыгат. Монтна тандайбыз, эң арзан. Выбрать номерди басабыз. Анан бияка киребиз. Оплата не сразу дейт. Муака кирдик. Анан мону добавить в корзину дейбиз. Анан корзинага киребиз, перейти в корзину басабыз. Ошо анан могу галочканы коебуз. Далее басабыз. Анан бияка деген уже биякта оплата взимается на месте дейт. Башканы карап көрөлү. Эми логика ушундай да туугандар. Bookingке киресиңерби, башка сайтка киресиңерби, ошо Agodага киресиңерби, фильтрдан оплатить сейчас деген кнопка болот. Эми көбүнчө адамдардын баары немеде көпчүлүк анан эле төлөгүсү келет да. Анан оплатить сейчас мындай көп популярдуу эмес да. Бирок ошентип оплата сейчас дегенди басып туруп, ошо тизмени карап туруп, ошо тандасаңар, могу бирден кирипчи. Мисалы могу карап көрөлү, могу выбрать номерди. Төлөнөт экен. Астына киребиз. Добавить в корзинуга басабыз. Перейти в корзину. Галочканы басабыз, далее. Мына мокта чыкты. Оплата позже же оплата сейчас. Ошону басабыз. Биякта бүт аты жөнүбүздү жазабыз. Номер, телефон. Оплата сейчас дейт. Могу карта менен төлөсөңөр болот. PayPal'ыңар бар болсо PayPal, Union Pay менен төлөсөңөр Union Pay. Ушулар бар болсо ушу менен төлөсөңөр болот да. Анан мисалы силердики виза карт болсо ушуну карап чыгасыңар бирден-бирденчи. Мисалы башкасына киресиңер, аякта виза карт болсо ошол жактан төлөп эле. Обычно кандай болот? Оплата сейчас болгондо могукта PayPal, Union Pay, анан виза чыгат. Ошон визаны тандайсыңар, виза тандагандан кийин аты жөнүңөр, картанын номери, анан ошо коддор суранат. Анан ошону басасыңар, киргизесиңер, анан төлөп кой дегенден кийин төлөнөт. Төлөнгөндөн кийин силерге имейл келет. Биякта подтверждение чыгат, жана booking дегендейчи. Анан моундай имейл келет силерге. Имейл, саламатсызбы, рахмат, тиги-бу деп. Анан ошону эле иммиграциядан көрсөтөсүңөр да. Ошондой эле. Booking Agoda экөө бирдей эле да. Ошо туугандар ушундай. Эми азыр мен төлөп эле коеюн. Ошондой дагы эмне. Хосе жана
Google'dan şotto өзгөртө турган bir сайт айттың эле го. Google. Onday nersi var? Мысалы, азыр қарап көрейінші, ошол кем. Small PDF checkit.com деген бар. Же Google Docs. Google Docs. Gmail'ыңар бар болсо, Gmail'ыңар бар болсо, муака киресиңер компьютерден. Отурбайбы? Google Apps'ке киресиңер, муакта Google Docs деген бар. Ошого киресиңер, киргенде муактан кнопка бар. File Picker. File Picker'ге киресиңер. Бияка деген уже upload, загрузить. Муака өзүңөрдүн документиңерди киргизесиңер. Microsoft Doc файлы болсо. Microsoft Doc болсо, аны редактирование кылып аласыңар. Өзгөртүп аласыңар. Microsoft Doc болуш керек. Ошо. Же могу немеге кирсең болот. Docs, checkit, Google. Ошону кирсең, Google checkit.com. Же Google'дан эле кирсең, Google Docs десеңер, ачылат. Gmail'ыңар бар болсо, ошол киресиңер. Киргенде папканы басасыңар, папканы басканда upload'га киресиңер. Ошо жүктөө деген. Бияка жүктөйсүңөр. Бияка жүктөп туруп, мондай документ ачылат. Документке жаза берсиңер болот. Же ал болбосо, PDF файлыңар бар болсо, small PDF, small PDF checkit.com'го киресиңер. Ошака өзүңөр PDF файлыңарды жүктөйсүңөр, монтип жүктөлөчү, booking. Мисалы, могакта неме элестетип коем, банктын выпискасы. Мисалы, мону монтесиңер. Өзүңөр немеңерди жүргүзөсүңөр да, воображениеңерди. Ушинтесиңер, мисалы, кээ бир жактарда өзүңөр ушинтип, мен билбейм могу сайттычы. Бир аз карагам. Бирок мисалы, могакта немелер бар. Мону жаап эле мынтипчи. Мисалы, өңүн түсүн таап эле. Монтипчи, мисалы, жаап коесуңар, туурабы? Өзүңөрдүн $500 жабасыңар. Лишний $10,000 тартасыңар. Ушундай да? Ушундай кылсаңар болот. В образовательных целях көрсөтүп атам. Ошо айтып коет. Бирөө иммиграциядан бирөө видео көрүп калса. Ошо туугандар, ошондой. Алло, бияктасыңар? Ооба, брат, угуп атабыз. Рахмат, брат. Рахмат. Ошо. Азыр ушу методдор ушундай туурабы? Сайттар ушулар. Балким баары көп адам ушуну кылып калса, балким уже иммиграциядагылар түшүнүп калат. Top onward tickеттин форматы бир эле да, баары бирине окшош да. Баары ушуну кылып калса, силер уже өзгөртүшүңөр керек, башкача алышыңар керек, башка сайттан алышыңар керек. Ошо башка сайтты издеп, башка неметип. Ошо туугандар, суроолоруңар барбы? Жокпу? Китого киргенде бир пригласительный сыяктуу нерсе сурап атабы? Ошонусу менен кирген жакшыбы же бир рисковать этип эле кире бериш керекпи? Жок, менден эчтеке сураган жок. Бул ким сурады суроону? Урматпы? Же айфон? Жо, тетиге мен азыр киргем да жана 5-чи iPhone бу? адам болупчу. Ооба. iPhone. Биз просто
Бүгүн билет алдык да 3 киши 14 декабргачы. 14-тү Китодо 8-ден 20 өткөндө Китого буюрса конобуз. Тууганым, мен жана биринчи видео, биринчи чалдыда түшүндүрүп айтып бергем. Менден сурабаганын силерден дагы сурабайт деген эмес да. Силерден балким сурап калат. Менден эчтеке сураган жок, мен кыйынчылык чыгарган жок. Анткени менин оюмча Ошо бизде жанагы 2-3 ай мурун өткөн тааныштар бар болчу. аны айта албайм, билбейм, пригласительный биринчи жолу кылып атам. Ошо башкалардан дагы сурап, ошону даярданып келгиле, жакшы элечи. Ошо меники мындай эле өттү да. Ошо дагы башка суроолор барбы? Жок, ошо жанагы менга бирөө чалып калбадыбы? Анан ошо рисковать этпей эле бир турнирге пригласительный алып алып кетсекпи деп атканбыз да, ошо пригласительный азыр сүйлөшүп атканбыз да, ошо Кито боюнчачы. Үчөөбүз чогуу атабыз буюрса. Ооба, ошо иммиграция сурайт да, максатыңар эмне деп. Максатыңар Ошол эмне? жактан атайын ошо турнир болуп атыптыр как раз биз барган кезге. Ошон мен билбейм, ал турист ошо соревнование мелдеш деген туризмби же туризм эмеспи, же ага башкача виза керекпи? Аны билбейм да. Мисалы деген аяка мен дарыланган баратам деген бул туризм эмес да, туурабы? Же туризм. Дарыланган баратам же конференцияга баратам деген балким ал бизнес виза. А туризм деп туруп анан үйлөнгөнү барсаң анда жаман болуп калат да, туурабы? Турист болгон турист болуш керек. А соревнование уже мелдеш алар башка категория, мен билбейм да. Ошо бирок ошону сурайт. Просто эле дос балдар эч кандай пригласительный жок. Ошол жакта зал менен жазышып туруп эле неме 3 ай мурун өтүп кетишкен да, жөн эле зал менен сурашыптыр алардан, ошо зал менен сүйлөшкөн, мына мени күтүп атат, мен просто тренировка кылган эле келип атам деп кирип кеткен балдар бар. Анда ошентип кылып көргүлө, мен дейм жөн эле турист катары эле келдим, тиги шаарлардын, Эквадордун 5-6 шаарын жаттап алгыла, парктардын аттарын жаттап алгыла, жана эстеликтердин ошонун аттарынчы сурап калса, эмне кыласың Малинаста десе, ушундай кылам дейсиңер да. Мисалы Токойго же джунгляга барып, ошо тиги Ваурани менен көрүшкүм келип атат, ошо аборигендер менен жолуккум келип атат. Там эмне эле Салинаста серфинг кылгым келип атат деп эле, Гуаякилде ошо шопинг кылам деп эле ушинтип эмете бериш керек да. Анан ошондой болсо анда мен балким чоң рахмат тууган, да ошо жаңы Кетодо балким мен ошо тренажерный зал бар экен Муайтайдан, ошо жакта ошо тренер бар экен Хосе Андрес, ошо менен жолукканы бартам деп ушинтип бир нерсе айтыш керек экен да. Сени элечи. Ошо биздики жана официальный жанагы открытый чемпионатка деп ошо пригласительный келе турган болду да, открытый чемпионат. Анан ошол жака өзүлөрүнүн жана бурун жана чемпионат Азияга баргандай эле бизге пригласительный жөнөтө турган болду да. Жаштык кезде бир аз барып калганбыз да ошондой жактаргачы. Аны билбейм досум, мен ошо айткандай мен турист катары эле кирдим да. Соревнование андай шылтоо болобу, жарабайбы, азыр айтып коюп анан киргизбей койсо мен деле жоопкерчиликти алгым келген жок башыма. Ошо турист катары эле айтып атам да. Себеп ошо мен Китону көрүш. Турист катары кирсең ошентип кирип кетип калышың керек экен да. Турист катары кирсең, ошо мен деген айттым. Анан дагы неме жаңы киргендер 5 ай. Бул суроолорду биз талкууладык, уже жооп берилди да. Видеолор чыгарам, анан шилтемесин группага киргизип коюм, ошону кайра көрүп чыксаңар, бүт суроолоруңардын жообун табасыңар да. Бирок азыр айта кетсем, мен ошо иммиграциядан киргенде ошо сурады да, мен паспортумду карады, паспортумда штамптар көп, визалар көп. Ана деп эле ушинтип 2 сырай карады да. Анан караганда эле ошо каякка барасың Эквадор дейт. Мен айттым мындай элечи. Өзүм ишенип эле мен деген Эквадорго саякаттаганы келдим. Ошо Эквадордо 2-3 күн жүрөм, Эквадордон кийин Мантага барам, Мантадан кийин Салинаска барам, Салинастан кийин Гуаякилге барам. 2 жума жүрөм биякта, ушинтип айттым да. Ошон маршрутту билип коюш керек, анча мынча. Мен испанча билем менчи. Ошон үчүн менде ошол бир пайдасы тийди да, ошол көп деле мындай подозрение болгон жок. Бетинде деле жазылып турган мындай сурап аткандачы. Мен сага кыйынчылык бербейм дегенде эле. Экинчи суроону сураганда эле мен уже сезгем да, бул мага штампты басып берет деп эле.
мындай Эквадордук бойдоксуң, бойдок эмессиң деп ооба десем, ушинтип эле жүрдү да. Эквадор канча жүрөсүң? Ушунча, деп ушундай эле жүрдү да. Анан силерде ошентип бирок даярданып алгыла. Канча күн жүрөсүңөр, эмне кыласыңар, каяка барасыңар, мисалы. Дагы эмнелер бар, мисалы, биякта Чимборасо деген тоо бар, ошол жака барам, трекинг кылам, там тамагын жейм, серфинг кылам, ушундай бир нерселерди эметип алсаңар да, ойлоп тапчы. Ошо туугандар. Жакшы, рахмат. Ошо информацияңа буюрса, ошо аман-эсен барыбыз кирип кетели буюрса. Ошо туугандар, дагы сурооңор барбы же жокпу? Сурооңор жок болсо анда аяктайлы. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Запись болду, могу бир аз кечирээк кирип, эме жетишпей калдык да. Ошо сарсыналуу болот тууган. Жаздырдык видеону. Барды канча 2,5-3 сааттык бир неме болду. Чалуу болду, ошонун 4 видео чыгат. Аны мен ошо жөнөтөм да. Шилтемесин жөнөтөм, ошонун баарын Адан Яга чейин баарын ошо неметип, карап, изилдеп, ошо баарын жиликтеп койдук да. Все, рахмат тууган. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошо мейли анда 2-3 сааттын ичинде ошо видеону жүктөң. Балким YouTube'га жүктөң, көрөбүз да. Ошол жака жүктөп, шилтемесин жөнөтүп коем, Все. Мейли анда. Жакшы достор. Рахмат. Мейли.